Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде мына ушундай аябагандай көрктүү гүл мантылар болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач эле камырын жууруп алабыз. Ал үчүн бизге 480 мл муздак суу, 2 жумуртка жана 2 чай кашык туз керек. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми камырыбызды жууруп баштайбыз. 1 кг унду ээлеп алдым. Un жогорку сорттогу камырды болсо бир аз катуураак жууруйбуз. Эң негизгиси камырыбызды жакшылап бир 10 мүнөттөй илеп алсак, ошондо камыр жакшы жайылат. Андан кийин салфын баштыкка салып, толтурмабыз даяр болгончо тыныктырып коебуз. Ар бир 15-20 мүнөт сайын камырды дагы бир 2 жолу илеп коебуз. Ал эми толтурмасына мен бүгүн 800 грамм уйдун этин алдым. Ошондой эле 700 грамм пиязды майда туурап кошобуз дагы. Пиязга кара мурчту, ал эми этке тузду кошуп, алгач пиязды ширесин чыгара жакшылап эзип алып, андан кийин кааласаңыз 200 граммдай картошка, андан кийин 300 граммдай ич майды кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып коебуз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот.
Достор, мына ушундай жол менен мантылардын баардыгын түйүп алдым. Менимче видеодо баары эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ошентсе да бир аз убакытты талап кылат экен. Ал эми жыйынтыгы өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябагандай көрктүү сонун мантылар болду. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бул пергамент кагазын мен болсо эксперимент катары текшерип көрүүнү чечтим. Бирөөлөрдөн көрүп мүмкүн жабышпайт деген ойдо болчумун, бирок эмнегедир майлап бышырган манты менен кагаз төшөлгөн мантынын айырмасын деле сезген жокмун. Андыктан сиздерге сунуштабайм. Бул менин жөн гана экспериментим болду. Достор, мына ушундай сонун мантылар болду. Менимче манты кандай гана формада болбосун, албетте даамдуу болот. Ал эми ушундай көрктүү мантыларды сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюуну унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып жанында коңгурону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Ал эми мантынын түйүлүшү боюнча, ошондой эле менин экспериментим боюнча өзүңүздүн ой пикириңиз болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Мен үчүн абдан кызык. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.